Кымбаттуу туугандар, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, кандай гана сонун кечелер болбосун, майрамдар болбосун, тойлор болбосун, бүгүнкү күндө адатка айланып калгандай гриль менен ушундай конокторго сыйлап, аябай жакшы болуп келүүдө. Бүгүн дагы бизге ушу гриль борборунун менеджери Кулманов Рустамды чакырганбыз эфирге. Гриль борборунун мүдүрү Улан Мырзабеков бизде конокто. Кандайсыздар? Келиңиздер. Саламатсыздар менен. Сиздер келгенде эле дароо эле маанайлар көтөрүлө баштады. Ушул гриль боюнча сүйлөшөлүчү. Биринчиси, эң биринчи эле суроо бул адалбы? Бисмиллахи Аллаху акбар деп сойлабы? Ошентип сойлат, өзүбүздүн атайын ошону менен иштеген инилерибиз бар. Ошону намаз окуган балдар, адалды алып сойлат. Халал сертификатыбыз бар. Мыктыбек Арстанбек байкебиз жетектеген халал индустриябы, ошондон алынган атайын халал сертификатыбыз бар. Жакшы. Келиңиз, Рустам, айтсаңыз, бул идея качан жаралды эле? Себеби дегенде буга чейин бардыгыбыз эле билгенде, буга чейин деле азыр деле бар. Тооктон жасалган гриль, ал эми өзүбүздүн багы козудан гриль жасаган. Бул сөзсүз түрдө өзгөчө болот. Кимге келди эле бул идея? Негизи бул идея 6-7 жыл мурун өзүбүздүн байкебиз бар. Темирлан деген байкебиз бар. Ошол байкебиздин аркасынан пайда болгон идея да бул. Өзү дагы көп чет өлкөлөрдө чыгып көрүп, ушу тамак аш индустриясында көп аябай аралашкан байкебиз да. Ошонун аркасынан ал идея кылып, анан кийин биз өздөштүрүп кеттик да аркасынан. Ошол пайда болду. Келиңиздер эми бул жака чыгалы, баягы ырчылар келсе ырдайт экен, сиздер гриль алып келген экенсиздер, дароо эле көрөлү. Ондай бир кутуда гриль. Наркы канча болот ушундай? Сиздер ортого отурсаңыздар, мен эки четинен болобуз, анда биз бул негизи кандай жардам берели? Азыр биз аябай чоң болот экен да. Коноктор заказ бергенде боло турган демонстрацияны көрсөтөлү барганда. Ооба. Барганда эле сразу ушундай кылып кесип, себеп дегенде ушуну өзүнө эле. Буну кийип аласыздарбы? Азыр. Колуңуздар булган. Өзүнүн ичине эле бузулат. Ичинен биринчи көрсөтөбүз. Мисалы үчүн мен коноктоскон атам да, туулган күнүм деп коеюн мисалы үчүн. Анан кийин сиздерге ушундай буйрутма бердим. Канча убакытта сиздерге алдын ала буйрутма бериш керек? Негизи көпчүлүгү 1 сутка мурун заказ беришет. Анан муну өзү негизи бышканына 5 саат убакыт кетет. 5 саат дегенде бышат. 5 саат да? Анан бирок 2 сутка маринаттайбыз. Биз өзү маринаттап. Демек, мен сиздерге бир 3 сутка мурун, 3-4 күн мурун буйрутма беришим керек. Бир эле күн мурун же бир 7-8 саат мурун деле берсеңиз болот. Бизде деген маринатталып даяр турат да козулар. Холодильникте маринатта баарын даярдап турабыз. Маса. Айтсаңыздар, эгерде кудалар келип калды, шашлыш болуп калды, кызыбыз далага чыгып кетти дегенде, анан тез-тезден кылыш керек болуп атат, бардыгынчы, тез-тез иш-чара өткөрүш керек болуп атат. Андайда шашлыш болуп калса, кылып бергенге даярсыздарбы? Шашлыш болуп калганда минималь 5 саат ичинде. Себеп дегенде өзүнүн бышканына эле өзүнө 4,5 саат убакыт кетет да. Киргенде печкага 4,5 саатта бышыш керек. 4,5 саат. Анан баары 5 саат минимум. Кудаларды алып келип калсак, ошо сүйлөшүп чай берип отуруп туруш керек экен да. Ооба, кудаларды биринчи экинчи тамак берип туруш керек. Жетинан. Мисалы, тоокту кылганда, тооктон гриль кылганда өзгөчө ага да приправалар кошулат, биз билгенде эле. Буга сиздер эмнелерди кошосуздар? Эмнеден жанагы ачуу приправалар деп коебузбу? Табигый, только табигый специялар кошулат. Жазалма, жанагындай жазалма кошулмалар болбойт. Жазалма, мисалы, уксус деген сыяктуу нерселер болбойт. Табигый вид ачуу перецтер болот, ачуу жанагы мурч деп коебуз го, ошолор бүттүгү килограммдап таза алынат да. Анан Кытайдын жанагындай специялери эметилбейт, кошулбайт. Жакшы. Демек, азыр биз конокко келген учурда ушуну жакпай койсок кандай болот дедик эле да, мейли. Болот, ушундай бардыгын башынан аягына чейин көрсөтүп коелу, эгер батыраак эметсе алып коебуз азыр. Студиябызды өрттөй берсек эле деген ойда. Ушундай кылып туруп, анан кийин светтер өчүп, тойдо киргизип алып кирет да. Өтөрүп киргизип көрсөтөбүз да ушул колду. Аябай сонун, коз. Кыргызстанда дебедимби, Бишкекте элеби же болбосо башка облустарда дагы кызматыңыздар барбы? Биз азырынча Бишкектебиз. Бишкекте эле.
Анан ойдо бар, республиканын башка жактарында. Кудай буйруза кийинки жылы Ошко анан көлгө ачалы деп атабыз. Ошондой оюбуз бар. Ошондой пландап атабыз. Чоң шаарларга. Бул керек нерсе. Мен кармап турайын. Эгерде Оштон же болбосо Таластан алдын ала буйрутма берсе, алып барып бергенге даярсыздарбы? Эгерде Ош Талас дей турган болсо, бир 4-5 кой заказ беришет. Көпчүлүк 200-300 киши той берет да. Көп эле көп санда кабыл аласыздар. Көп санда эгерде 5-6 болсо региондорго чейин жеткизе беребиз. Анан эми бир козу болсоң болбой калат да. Бул устук кандалганда кадимкидей эле устук кандалабы? Азыр кадимкидей эле устук кандалат. Кадимкидей кыргызча эле устук кандап беребиз. Барганда клиенттер кээ бир кезде ар кандай устук кандап бер дейт, 30 кишиге жеткир дейт. Негизи кыргызча устук кандалат да. Негизгиси. Толук устук кандабай эле мындай азыр балдарга 1-2 тарелка болсо силерге салып бербейлиби? Ооз тийип жеп. Азыр көрсөтүп коелу, кандай бөлүштүрүлөт? Мисалы, ошол учур көрсөтүп. Жаныбызда азыр ушу тарелка жок эле. Ушул жерден эле анда, Ябай. Уй менен жылкыдан ушундай сиздерге гриль кылып буйрутма берсе болобу? Уйдан болгондо болбой калат. Негизи жанагы мамалак деп коет, топостун баласынчы. Ошо мамалактан кылдыргандар болгон. Мамалактан кылдыргандар болуп, бирок жок, кичине эме болуп калат экен. Глубокий жерлер болот да мындагычы. Ошол жерлер жакшы бышпай калат да. Анан ошондуктан бул чоң кой дагы болбойт. 22 килограммдан үйдөнкү койлорго дагы. Бул аябай ысык бойдон кармалып турат окшойт. Сөй дегенде азыр көрүшүмчө дагы эле пар чыгып атат. Жок, биз эртең менен балдар бар да, биз чыган балдар. Эртең түнкү саат 2-де турушуп, атайын ошо сиздердин каналыңыздарга келебиз деп, түнкү саат 2-де туруп, бышырып, эртең менен 2 саат бизге 7-ге даяр кылып туруп, машинага салып беришти. Ошо балдарга чоң салам, азаматсыздар. Козулар келди, биякта көрүңүздөр. Канча деген адамдын курсагын тойгузасыздар азыр. Ошол жамбашты таттыга тартып коебуз. Кудача. Ысык боюнча көрүнүп атса керек сиздерге деле. Ооба, куймулчакты немеге тартабыз. Бизде Барчын деген кыз иштейт. Улуусу. Анан кургол келе алган жокпуз, атайын чакырып атсаңыздар. Жакшы. Демек, бир күндө канча козу сиздерден ушундай буйрутма алып кетишет? Негизи азыр жылдын эң эле сезону кыргыздардыкы күзүндө эмес той, октябрь ич экен. Бизге жылда билинип атат, ушу октябрь ич экен. Октябрдын ичинде эң көп заказдар болот да. Анан негизи ушу августтан баштап жаңы жылга чейинки сезон болот да. Анан март апрелде кичине токтойт экен. Март-апрелде мал арык болот биринчиден. Башында сурообузду берип кетпедикпи? Качан келди эле бул идея депчи? Ошол идея 6-7 жыл мурда. 6-7 жыл мурда деп айттыңыздар. Канча адам ойлонду баягы козу гриль эмнеге кой гриль эмес дегендей. Себеп дегенде кой гриль дегенде койдун эти 22-23 килограммдан ашкандан койдун эти бышпай калат экен. Эгерде биздики печкада 5 саат быша турган болсо, 5 саат быша турган болсо, козуну мындай берип коебуздар. Койду козу аябай дамдуу. жанагындай сандары, жамбаш еттери бышпай калат экен. Сырттары күйүп кетет дагы, калган жерлер бышпай калат. Ошондуктан анан эти да катуураак болуп калат экен. Ошондуктан козу, 1 жаш козу, 22-23 килограммга чейинки козулар жакшы болот да. Сиздердин мисалы үчүн элдин баары эле суроо пайда болуп атат болуш керек. Каяктан кантип табабыз депчи? Ооба. Каяктан табабыз? Биздин сайт бар. Бул эмеде коробканын четинде жазылып турат болуш керек. Grill KG. Бул жеринде Grill KG сайт бар, номерибиз бар. Номериңиздер бар. 771 48 48 48 номерибиз бар. Ошол аркылуу круглый сутка чала берет. Любой убакта чалса, жооп бере беребиз. Козу гриль сайтында 771 48 48 48 номеруна чалып, буйрутма берсек болот демек, Жакшы. Анан бардыгы сүйлөшүп бүттүк, буюрса той болот. Эми акысы кандай болот? Канча турат? Акысы 14-15 килограммдык козулар 7500 сом болот. 18 килограммдык козулар 8500 сом. 20-22 килограммдык козулар 9500 сом болот. Анын ичинде эле ошондой эле гарнири бар, соус,
доставка, разделка, демонстрация бар ошо акчанын ичине кирет. Бар ошонун ичинде. Бул жерде картошка бар экен, Картофель. приправа бар. Приправасын өзүбүз даярдайбыз. Приправа эмнеден жасалат? Сатылган эмес. Приправа бул Кол жанагы менен жасап чыгасыздар. помидор, чеснок, перец, ошого окшогон специя, табигый специялер. Бүттүк өзүбүз жасалган. Жакшы, ал эми жанагындар жарманкелер, көргөзмөлөр болот го. Ооба. Ошондойлорго сиздер катышып турасыздарбы? Катышабыз. Кайсыга катыштыңыздар? Ярмарка биз көбүнчө жана Ноорuz майрамдары болот площадьтарда. Ошолдо алып барабыз, тамак аш жанагындай ярмаркалар болгондо катышабыз. Ошондойлорго чакырылат, ошондо катышып турабыз. Ал эми эл аралык деңгээлге чыгып катышып көрбөйсүздөр. Себеби дегенде мен ойлойм, башка чет өлкөдөгү дагы инсандар кызыкса керек деп. Кызыгат, бизге көп сунуштар болуп атат Россияга, Москвага, именно Москвада кыргыздын жарандары көп да. Бияктан келип конок болуп жешип эле сразу чалып. Ал жактан да филиал ачып койсоңуздар. Ошол жактан филиал ачканга өзүбүздүн кишилерден кичине жетишпей атабыз. Ал жакка да ачсак деген ой бар, көп экен аябай. Көп сунуштар болду, Москвага ачсак. Америкага ачсаңыз болот, себеби дегенде кыргыздар, Кореяга ачсаңыз болот. Кыргыздар көп жүргөн жакка ачсаңыздар утулбайсыздар. Эң эле көп Москвада экен. Ооба да. Москвадан көп сунуш болду, анан Казакстанда аябай, казактар да аябай кызыгат экен. Билбейм ал жакта. Келип эле конок болуп жегендердин баары эле бизге ачпайсыңар деп ушинте беришет да. Да, жакшы бир ишеничтүү. Демек, калп айтсак калп айтпайт дейт. Адамдарды тауып, сөз түрдө ачсаңыздар болот. Ишеничтүү адамдардан таап ошентсек деген оюбуз бар жакында. Сиздерге жактыбы? Аябай жакты. Сиз көрөт атасызго, жанагы көрүп, сиздерди уккан боюнча эле карап эле турабыз. Бүткөндөн кийин фартук тагынып алып жейсиздер эми. Ошентип керек эми. Чоң бир фартуктан тагыш керек, себеби дегенде мен ойлойм, аппетит аябай ачылды бардыгыныкы азыр. Азыр эшиктин алдында бардык 5-каналдын жамааты күтүп отурат да. Акыркысы болушу мүмкүн. Мисал үчүн бир той болду. 10 гриль сиздерден заказ кылып алды. Баасы бир аз ылдыйлатуу болобу, арзандатуу. Канчага чейин? 10 гриль болгондо ар бир козудан биз 1000 сомго чейин скидка кылабыз. Ар бир козудан, демек 10.000 сом. 10.000 9'du алса 10'su бекер болуп калат экен. Ошондой болуп калат. Себеп дегенде ал жерде деле саны көп болуп атпайбы? Туристтер келип жеп көрүп, алар деле кызыкса керек. Ооба, туристтер. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Көбүнчө рецептин айтасыздарбы, айтпайсыздарбы? Чет өлкөнүн кишилери менен иштеген биздин жарандар, мисалы, сырт жактан келгендер менен иштегендер сөзсүз түрдө заказ беришет да. Улуттук тамак катары сөзсүз түрдө заказ беришет. Алар жешип алып аябай таң калышат. Кантип даярдап? Мен ойлойм, Рустам агайдын жумушуна баа беришибиз керек. Жанатан бери ушунча мүнөттүн ичинде эле, аз убакыттын ичинде сонун ыстык кандап жиберди. Сиз көптөн бери алектенесиз, Ооба, көптөн бери. Башынан баштап эле. Азамат, колуңузга береке берсин. Рустам ошол жерде телефонго жооп берет. Ошол жерде иштетип аткан ушул уюштуруучу жумуштары, уюштуруучу, башкаруучу бүт ушулар жоопкерчиликти ушу Рустам кылат да ошол жерде. Азаматсыз. Силерге чоң рахмат. Чалсаңыздар Рустам жооп берет да. Жакшы экен. Номериңизди билип алдыганда дебейби? Рустам мырза, келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Калгандан эфирден сырткары устукандай эле. Ар дайым ушундай кыргыздардын тойлору үчүн, кыргыздардын жакшылыктары үчүн ар дайым ушундай жакшы өзүңүздөрдүн ак кызматыңыздарды аткарып жүрө бериңиздер. Номериңиздерди дагы жолу кайталап коелу. 771 48 48 48. Эми Дарек көчөлөр. Дарек Баха Ахунбаевада жайгашканбыз. Баха 127. Азыр Садырбаев болуп калды. Дооронбек Садырбаев көчөсү. Дооронбек Садырбаев 127. Ошол жерде буйруса отуруп жей турган чайханасы болуп атабыз. Кийинки жылда ачылышы болот. Сиздердин баарыңыздарды чакырабыз ошол жерге. Барабыз. Ошол жерде отуруп, ошол жерде конок болосуздар. Чыкпай калабызбы деп корком да. Сиздерге чоң рахмат да, бир жолу ар дайым эле ушундай жакшылыктардын үстүндө жүрө берели, Рахмат сиздерге да. Чакырганыңыздарга рахмат. Келип туруңуздар, биз каршымыз. Келебиз. Чакырсаңыздар келип турабыз. Келип туруңуздар.